Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыңар, тугандар? Баарыңар жакшыбы? Достор, бүгүн 27 декабрга МФЦга келдим, Рубцовскийге. Хажыбаев Өмүрбек өскөн үчүн документтери даяр болуптур. Ал биздин жерге талдык кыргыздардан болот. Көптөн бери Кара-Балтада жашаган. Азыр меке мен анын документтерин алганга келип турам, буюрса. Достор, документтери даяр болуптур. Ошо Өмүрбек, куттуктайм сизди. Көптөн бери документти көп күттүк. Азыр меке даяр болуптур. Ошону келип алып кеткем келдим. Туугандар, эринбей чалгыла. Участкалар чыкты. Биздин айылдан участкалар чыкты 20 сотиктен. Ошо баасы 72.300. Андан арзан болбой калды, себеп программа койбойт экен. Атайын кадастровый баасы болот, ошол баасыдан ылдый сата албайт экен мамлекет. Ошого кимге кызыктуу болсо, азырынча 7 участка калды. Чалгыла. Менин айылымда. Жаштар көчөсүнүн улантысы. Кимге участка керек болсо, чалгыла. Достор, бүгүн 28 экен. Достор, мен адашып алыппын. Документтерди алдым, буюрса. Документтерди алдым. Азыр дагы бир биздин айылда, бул биздин айылда алынган үй. Эсиңиздерде болсо, ал документтерди таштап койгонбуз. Ошондон кийин көптөн бери мен бул Рубцов шаарына келген эмесмин. Азыр ошол келип туруп, документтерин даярын алып, дагы башка бир кыймылсыз мүлктүн алды, сатты деген келишимин түзүп, ушул жерден мамлекеттик каттоо мекемесине келип, документтерин тапшырып турабыз башка үйдүн. Ал биздин кызылкиялык бир эжебиз бар болчу. Бизге келип жашап, өзү күтүп, үйлөр чыкпай калып, кетип калган болчу. Бирок анын эже кеткенден кийин эле үй чыгып калды. Ошол үйдү буюрса азыр алды кетип атат. Документтерин очередке коюп койдук. Очередте турат. Буюрса тапшырып, документтерин эсен-аман тапшырып алсак, 2 жылга эми документтерин алса болот. Анткени бүгүн 28 декабрь күнүбүз аз калды. Болушу мүмкүн, жылдын аягында бат эле бүтүрүп салышы мүмкүн. Себеп кечеги Паспелихада тапшырган үйлөрдүн документтери бир күндө калдырбай бүтүрүп беришти. Буга чейин 9 күн деп айтчу эле, негизи 5 күндө чыкчу эле. Азыр эми мен документтерди, эженин үйүнүн документтерин тапшырып койдум, буюрса куттуктап койгула сиздерден. Анан жер боюнча да кайталап кетейин. Жер алам дегендер биздин айылдын ошол жаштар көчөсүнүн улантысы, бош жерлерди ошол мыйзамдаштырып сатууга чыгардык. Алуучулар болсо чалгыла, жазгыла. Дагы башка көчөлөрдү улантысын да кылабыз, бирок ал кийинирээк болот. Могу үйлөрдү, жерлерди сатып туруп өкмөткө көрсөтөбүз. Мына адамдар келип атат, көрдүңөрбү, сатылды, мен айткандай эле. Адамдар алышып атат, айылды чоңойтобуз деп айтчым эле да. Азыр ошол өкмөт ошого карап турат. Кантип эме кетет экен. Жакшы кетсе өкмөткө өтө кандай десем, бир жакшы маанай болот да. Себеп айыл жок болуп аткан айылга кайра адамдар келсе, аларга плюс деп эсептелет экен. Ошо, достор, кимге муктаж болгондор, жер, биздин айылдан жер алам дегендерге азыр бир уй, саын уй да бербейт. Анын бага 72.300 миңге. Бир саын уй да бербейт, достор. Алгыла участкаларды, курулуштарды жасагыла, курулуштарды жасап жашагыла. Келгиле, достор, саламатта болуңуздар. Кандай эмелер болсо дагы, жыйынтык болсо дагы видеолорду чыгарып турам буюрса. Жаңы жылыңыздар менен, ким жаңы жыл тосуп аткан болсо,
тоспой жүргөндөргө жөн эле жакшы бир кандай бир маанай каалайм. Саламатта болуңуздар.